сиздердин келечегиңиздер коопсуздук үчүн ушундай форумду бүт областтарда өткөзүп турабыз. Ош шаарында жаңы муун жаркын келечек аталышындагы жаштар форуму өттү. Анда жаштар арасындагы баңгизаттын жайылышы, зомбулукту алдын алуу, кылмыштуулукту азайтуу багытында маалыматтар берилди. Жок, жаштар арасында кылмыштуулук бүгүнкү күндө өстү дегенден биз алыспыз. Бирок албетте орун алууда. Өзгөчө бул мектеп берекетчилиги, ошол өз өмүрүнө кыюу, кол салуу учурларды жанагындай опоза талап кылуу деген сыяктуу факторлор орун алып, акыркы учурларда ошол коомчулук арасында абдан чоң резонанс жаратып келатат. Ошол бул дагы ошол форум өткөрүү максаты дагы ошонун алдын алууга багытталып, ошого демилгеленген да. Анткени акыркы учурда баңгизат судасына азгырылган жаш өспүрүмдөр көбөйгөн. Ага кошо жаштар арасында синтетикалык баңгизаттарды колдонуу күч алган. Алсак түштүк аймагы боюнча психиатрия жана наркология борборуна бир жылда мындай терс көрүнүш менен 58 жаш өспүрүм кайрылган. Алардын көпчүлүгү жогорку класстын окуучулары. Азыр көбүнчө өспүрүмдөр кайрылып атат. Мектеп окуучулар 9-10, 11 класс, студенттер 1-2 курстар. Бул деген жашына караганда 14 жаштан баштап 20 жашка чейин. Бул бизге консультация келип, Ош психиатрия наркология борборунун наркология бөлүмүнө келип консультация алып, биздин психиатр врачтардан, нарколог жана психолог врачтардан консультация алганда көбүнүкү эле компанияда билбестен колдонуп алып, анан ошол нерсеге үйрөнүп алгандан кийин, көз каранды болуп калгандан кийин наркотикалык баңгизатка өзү таштап албаган себебинен бизге келип кайрылып жардам сурашат. Форумда кылмыштуулуктун жаштарга тийгизген оор кесепетин көрсөткөн сахналаштырылган көрүнүштөр дагы тартууланды. Анда мектеп рекетчилигин токтотууга чакырган мисалдар келтирилип, кылмыштуулуктан алыс болууга чакырык жасалды. Шундай сонун, шундай укуш бир, бошу молоко деген бар. Мен түшүндүм, мындай наркотик немелерди ичсе болбойт дегени. Мектепте ар бир окуучу ушундай неме ичкени бар, ушуларга айтып берсе болот. Сабак алган ушул баңгизаттык нерсени неме кылбаш үчүн, чекпеш үчүн алыс болуш керек экен. Өтө таасирдүү нерсе ала алдым деп ойлойм. Буга окшогон жагдайларга мен практика жүзүндө неме болдум, кездештим. Себеби биз 2-курста уже практика ачып келдик, себеби кездештим. Мындай жаштар азыркы учурда чынында өтө көп кездешип атышат экен. Мен мындай ушу жаштарды аларга айтарым, бул жаман нерседен алыс эле, улак эле болуштарын каалаймын. Мындай форум Ош облусунда дагы уланды. Ага мектеп окуучулары катышып, интернет алдамчыларынан жана баңгизаттардан улак болууга чакырган видео роликтер көрсөтүлдү. Өзүмөттө жана ар кандай коркунучтарга ыкчам жооп берилет. Мен ар дайым тартипти сактайм. Акыркы учурда мектеп окуучулары аралашкан чыр-чатактарда байма-бай орун алып жатат. Бул окуялардан кийин Ички иштер министрлиги коопсуздук чараларын күчөтүүгө киришкен. Анда мектептерде өспүрүмдөр менен иштеген инспекторлордун штатын көбөйтүү боюнча иш алып баруу каралууда. Бүгүнкү күндө бизде ошо штаттык бизде каралып атат. Бир айдын ичинде оптимизация болуп каралып, сөзсүз түрдө баягы биз бүгүн азыр бир инспектор дейин 10 миңден тейлеп атпайбыз айрым жерлерде. Бул жерде бизге участка уполномоченныйлар кошуп жазып атабыз, бирок ошо штаттык биздик тейлесе биз толук кандуу бир инспектор 2-3 мектепти ошол жерде 3-4 камтылган балдар толук кандуу камтыйт. Белгилей кетсек, форум Борбордук Азиядагы зордук, зомбулук, экстремизмдин алдын алуу долбоорунун алкагында Германиялык эл аралык кызматташтык колунун колдоосу менен өткөрүлгөн. Мындай форумдар буга чейин Чүй, Талас, Баткен облустарында жана Бишкек шаарында өткөрүлгөн. Амангелке Байгызы, Алибек Абдакимов, Ош ТВ.